Абдил ага, коомдо азыр могу Россия, Украина боюнча кызуу талаш тартыштар жүрүп жатат. Ошонун ичинен мындай бөлүп карасак, эки бир өтө радикалный бир ой пикирлер болуп атат да. Кээде жүйөсү жок эле ушундай жөн эле ошол өзүн бир адабияттын, маданияттын өкүлүмүн деген, интеллигентмин деген эле адамдар мындай. Билимдүүмүн деген эле адамдар ушундай сөздөрдү айтып атат да. Мисалы үчүн бир тарап айтат, силер Путиндин кулусуңар, Россиянын кулусуңар, Путин бандит, фашист деген сөздөрдү айтып атышат да. А бир тарабы айтат, жок, силер Американын кулусуңар, силер доллардын кулусуңар, силерди сатып алган. Мисалы үчүн айтат жүйө кылып, мына Американын конгресси эле бир 5 күнгө ошол Россияны каралоого 75 миллион доллар бөлүптүр деп ушундай сөздөрдү айтып атышат да. Сиз сатылгансыңар деп. Эми мен сизге ушул жөнүндө ой пикириңизди айтсаңыз, анткени сиз жаманчылыкты көрүп калгансыз. Ошо туулган жылыңыз 42 дегенди өзү айтып атпайбы? Ошол муундун өкүлүсүз. Анан сиз орус адабиятын, өзгөчө поэзиясын аз зерттеген адамсыз, тарыхын казып окуган адамсыз. Эми сиздин ошо ой пикириңиз кандай? Эми Замир мырза жанагындай пикир болуп аткан туура азыр бүткүл дүйнөдө болуп атат. Бүткүл дүйнөдөгү мына бир мамлекеттердин баары, айрыкча мынагу НАТОго кирген, Европа биримдиги, Америка баш болгон бардыгы орустарга каршы бүт күч аракетин жумшап атат. Бунун негизги максаты орустарды талкалап, бөлүп, жарып, анан кийин ошолордун байлыгына ээ болуп калуу керек. Анткени орустардын жери абдан көп, байлыгы көп, ошолорго ичи күйүк. Бул биринчиден. Ошондуктан бул жүргүзүп аткан саясаттын баары, жанагында айтып аткан нерселердин баары ошого байланыштуу. Анан эми орус, украин чатагы буну такыр башкача планда караш керек да. Биринчиден менин тиги өзүң билесиң, бул өзү 3-чү дүйнөлүк согушка алып келе тургандай коркунучу бар муну. Ошон үчүн Путин муну ачык эле айтты. Туурабы? Путин өзүнүн сөзүндө ачык эле айтты. Ушул анткени себеби Зеленский айтпадыбы, мен атом бомбасын жасап колдоном деп. Ошондо шарттын баары бар экен, бүт шарттар бар экен, жасаганга материал бар экен, анан адистер бар экен. Алар жасап, эгерде ошо ачылган болсо, ал атом бомбасын чатак немесе бүткүл дүйнөгө тара алмак. Ошондо биз ким билет, жер асты үстүн болуп кетпек, туурабы? Анан кийин ушул пландалганда анан алар айтат, жок, биз антпей алардын бул ишке мындай киришкени өзүң билесиң, 8 жыл бою жана Донецкий менен Луганский дегендей орустарды аткылап, бечаралар күндө аткылоого туш болуп, снаряд жарылып, үйүнө отура албай, үйлөр талкаланып, подвалда жашап, балдардын кол буттары жанагындай снаряддар талкалап, мунжу болуп атышат да. Канча бала, мына 500 бала мунжу болуп атат да. Адан ашык бала. Анан кийин ошентип атса, ошентип кордук болсо 8 жыл бою ошо азыр сен айткандарды айткан адамдарды бирөө үн каткан эмес. Кудай айркандар, тетиги бечаралар кыйналып атат. Ушуну койсо болот эле. Бул адамгерчилик бар баларда жокпу деп айткан бир кишини уккан жокпуз. Анан эми азыр бүт эле Кудайбектин салбасын бүт эле орустарга ачылып атат. Финляндиянын бир гражданини жазыптыр интернетке. Канчыктар дептир. Силер ошентип 8 жыл аткылап, жанагылар байкуштар ошентип атканда каякта элеңер? Бүгүн элесиңер келип калдыңар деп бүткүл дүйнө интернетине чыкты ошо. Англис тилинде. Анан кийин экинчиден бул биздин кыргыздардын ошого киришип атканын өзү күлкү келер нерсе да. Мында эки нерсени түшүнсө болот. Биринчиси, антип айтып аткандар, өзүң билесиң, Америка акчаны действительно көп бөлөт, ошо акчага сатылган адамдар ошентип айтышы мүмкүн. Анан башка адам антип айтпайт. Анткени себеби сен сөзүңө караганда, айтканыңа караганда бул өтө ашынган адамдар да. Мен мындай деп ойлойм. Бул туура эмес. Анткени себеби биринчиден
Биз орустарга абдан көп жагынан милдеттүүбүз. Мына абдан башыбызга кыйын кез түшкөндө жардам берип атат, акчасын кечип атат, карызыбызды кечип атат, дагы жардам берип атат, балдарыбызды окутуп атат. Өз менен кошолтуп, эгерде мигранттар осуна кыргыздын жарымы ошол жактан оокат кылып, ошол жактан байып атат, балдар чакасын багып атат. Бул бир деп тур. Экинчиден, эгер орус жок болсо, бизди турган жерден бияктан казактар талайт, тияктан өзбектер талайт, тажиктер талайт. А бу жерде Кытай деген турат, 5 мүнөттө баарыбызды басып алат. Биз эл катарында болбой калабыз. Мына орус бар үчүн Орусия бул гарантия болуп атат бизге. Бизге окшогон майда элдерге гарантия болуп атат. Бизди калкалап атат. Ошону билбей сүйлөгөн адамдар же кандайдыр бир эс акылы көп нормальный адам эмес булардын бардыгы. Болбосо мынтип сүйлөш үчүн бүткүл кыргыздардын атынан сүйлөгөн галардын акысы жок. Экинчиден, мына мен угуп атам, Путинди фашист дешип атат. Эми ушу кантип болсун? Путин деген бүткүл дүйнөдө элдер Путинге үмүт менен карашат. Немесе рейтинг абдан жогору. Бүткүл дүйнөдө, жалаң ортордо эмес. Анан калгандары өңкө чала сабаттар келип, бийликке келгенден иши күйүп атат булар. Анан Американы, НАТОну мактап атышат. Ушулар болбосо Путин баарын тигинтмек деп. Америка деген бул өлкө жалаң бандиттердин өлкөсү. Бул жерге соо адамдар барган эмес. Өңкөй алдым, жуттум, атасын өлтүргөн, апасын кескен, бир тууган иесин мууздаган адамдар бар, индеецтерди кырып жашаган адамдар, ошолордун тукумдары. Ошолор ошондой эле саясат жүргүзүп атат. Булардын максаты дүйнөнү бийлеш керек. Ошолордун айтканы болуп туруш керек. Анан ошолорго каршы турган Путин, орустар, башка эч ким каршы тура албайт. Анан ошондой моментте анан ары ызырынып, айласы кетип, бүткүл чөнтөгүндө акчасын жумшап, элдерди жалдап, айттырып, бүткүл жанагы массалык маалымат катарын сатып алып, кадимки депутаттарды сатып алып, чоңдорун сатып алып, колдорун кайырып айттырып атат. Орустарды кордотуп атат. Мына азыр орустарды киргизбей, ресторандарга киргизбей, орустарды ат кыла деп айтышат. Эми бул мындай ошол адамдарда эгерде демократиялык сезим болсо, демократия деген ар бир адамды баалаш керек. Адам деген баалуулук. Ал улутуна бара карабайт, расасына карабайт. Аны биз сыйлашыбыз керек. Ага мындай этичный мамиле кылышыбыз керек. Анан кийин булар ошентип оозуна келгенде айтып атса, буга эмне деп айтса болот? Булардын бир эң жаман жери, булардын жанагы өсүп келаткан биздин жаш кыргыз балдарга зыян тиет. Булар жаман оюнда ойлоп атат, мен абдан мыктымын деп атасынын башы. Булардын бардыгы акчага сатылган акмактар. Буларга акча берип койгон. Эгерде ушулардын деңгээлине түшүп айтсак, буларды жугунду кор деш керек. Американын жугунду корлору. Мисалы, ошолордун деңгээлине түшүп айтсак, маселен, булардын Путиндин байпагын албаштап турган кишилер эмес. Бирок биз антип айтпайбыз да, антип айтканда болбой калат. Антип айтканда андай деңгээл, алардын деңгээлине түшпөйбүз биз. Бирок негизи адамдардын көбү ушинтип айтып атат. Мына мен өз кулагым менен уктум ушуларды. Анткени себеби дегенде биз өтө кичинекей калкпыз, өтө тороңдогон болбойт. Эгер булар тороңдоп атса, бүткүл кыргыздарды башын кебелеп, биздин мамлекетибизди, биздин мамлекетти башкарган адамдарды, элди кебелеп, ошентип Путинге айтып атса, бул Кыргызстандын беделине доо кетирип атат. Булар биздин мамлекет катарында, эл катарында эң жаман абалга калтырып атат. Булар адепсиздик, булар жөн билбегендик, булар этикасы жок, билими жок, сатылма адамдар. Жооп бериш керекпи булар? Буларга эми жооп бергенде жанагындай кылып жооп берет элем мен, эгерде ушулардын деңгээлине түшсөм да, жугунду корлор, жааңарды баскыла, силер Американын жугундусун ишип алып кутуруп атасыңар деп айтат элем. Мен айтат элем, силерге окшогондорду Путиндин байпагын алмашпайм деп айтат элем. Бирок мен антип айтпайм. Ошолордун деңгээлине түшпөйлү. Путин деген улуу адам. Мына биздин бактыбызга, орустардын бактысына, дүйнөдөгү бизге окшогон майда элдердин бактысына Путинге окшогон адамдын бийликке келиши бул гарант. Бул деген тирек. Мына ушуну билбей атышат да. Ошондуктан мен эгерде ушул бирөөлөр көрсөксө айтар элем кыргыздарга, кыргыздар мындай алды артыңарды карагыла. Биздин мына элибиздин жарымы ошол жактан оокат кылып атат. Бизди багып атат. Ошол жерге барганда кыргыздарга, башка улуттарга барганда кыргыздарга биринчи артыкчылык берип атат жумушка алганда. Биринчи кыргыздар алып атат жумушка алганда. Ушундай сыйлап аткан калкты, анан ошонун биринчи адамын
дүйнөгө белгилүү адамды жанагыдай фашист деп коргогондун өзү оозу күйсүн ошол адам. Эми демократияны ошол да. Эми аны сыйлаган, колдогон да миллиондогон адамдар бар да. Алардын да ой пикирин сыйлаш керек да, демократ болгондо. Аны эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтыш керек? Туура. Булар ошондой сөздөрдү айтат, булар эмчилик кутуруп кеткен. Анткени себеби мен ойлоп атам, мына өзүң да айттың, мына мен да уктум. Америка ушундай фейктерди чыгарыш, ушундай сөздөрдү айтыш үчүн канча акча бөлүп жөнөткөн. Анан ошол акчаны дем менен сүйлөп атат булар. Булар өзүнүн улутун саткан акмактар. Эгер өзүнүн улутун сыйласа, мындай сөз айтпаш керек. Бул деген эң биринчи биздин улутубузга тийген келтек. Эгерде биз кыргыз карызды кечип аткан, бизди канатына калтырып аткан калкты биринчи адамын фашист деп айтсак, бул жеткен төмөнчүлүк, этиканы билбегендик, бул ушу билими жоктук, бул абдан аягында ашынгандык да. Мындайга жол бербеш керек. Ар бир өзүн сыйлаган адам мындай сөз айтпаш керек. Демократия деген бул ар бир адамды, ар бир личностты сыйлаш керек. Ал жөнөкөй адам болобу, президент болобу, аларды ар дайым адамдык немесине биз шек келтирип айтышыбыз керек. Доо кетирбеш керек. Доо кетирбеш керек. Ошондо чыныгы демократ болот. Демек бул сүйлөп аткандар демократия эмес. Демек ошо Американын жасап аткан өзү дагы демократия эмес. Демек демократия деген Американ бүгүн ошентип атат. Мына өзүң уктуңбу? Байден айтып атпайбы? Мына бензин кымбат деп кетсе, мынага Путин көтөрүлгөн. Эми бул күлкүгүлөр чыдат, туурабы? Бул эметсе, бул Путиндин кылган деп атат. Баардык ушундай айтып атат. Ушинтип үйрөтүп койгон. Анан ушундай адамдар башкараткан дүйнө, мамлекет. Ушундай адамдардын колунда ушундай куралдары бар адамдар, ошолор элге жакшылык кылалы. Ошо орустун, Россиянын бар экени үчүн, Путиндин бар экени үчүн алар көчүгө кызып отурат. Болбосо биз абдан абал болобуз. Ошондуктан мен айтарым, кыргыздар, айланайын кыргыздар, биз кичинекей элбиз. Андан көрө көп окуп, жакшылап, байлык, орустар менен жакшы бололук, баары менен жакшы бололук. Оозубузга карап сүйлөп жүрөлүк. Бул туура эмес. Буну мен абдан жек көрөм, жекирем.